Bismillah, elhamdülillah. Maşallah, elhamdülillah. Qarasаңар, мына қандай қоз. Қоздық қандай қоздық. Мінекей. Қандай қоздық, мінекей, қандай. Тықандық. Менен қандай жасалышқан көрдіңдер бе? Мінекей қараңыздар. Қандай жашыл, болса ноябрь айы ақыры. Мінекей жашыл, арчалар. Гүлдөр, машалла. Алхамдулилlah. Бұл жер өзүн эле Кыргызстан. Мінекей. Базар коргон. Бұл жер мурун аңырайып эле жатчу эле. Саргайып, кургак болуп жатчу эле. Азыр көрдүңөр кандай коз болуп кеткен. Мінекей. Балдардын, аял бала чакалардын эс алып, сейилдеп кеткени кандай мүмкүнчүлүк, Алхамдулилlah. Могу кафенин аты уйгаш ылайык коюлуптур да, family үй бүлө депчи мындай. Үй бүлөлүк адал эс алуу. Мынакей. Ушул жерде кылса болот да, адал. Эми Курбан айт, Ороз айттарда берде. Адамдар ошончо болса керек базар курган. Бул канча жылдап жаткан курак болуп, эч каралбай. Ошол жерге бирөөнүн акылы жетип, ушундай оюнзок, ушундай бир эс алуу жай кылайлы деп чечкен экен да. Бул мамлекеттин акчасы кетсе керек. Балким мына кафе кургандарга балким ушуну өзүң коздоп ал дегендир, балким алардычы. Өзүң ушул жерлерди тегиздеп ал. Анан канчайым убакыт ижарасы иштет дегендир балким. Машалла, алхамдулилlah. Мына мурунку абал ушундай эле. Алкаштар келчү эле, зына кылган кыз жигиттер келип кучакташып отурчу эле. Бияктарында дагы ошончо бар экен. Машалла. Мынакей Токтогулда ушу базар кургондогу. Мына ушу парктын мурунку кейпи ушундай эле да. Мурунку кейпи ушундай токой сыяктуу эле. Бул жерге бирөө балдар ойной турган бир аянча экен да, машалла. Канча каражат кетирген, канча. Өтө көп каражат да бул. Баары өзүңөр мурасыңар да улбайсыңар. Аны мен өзүңөр ошончо каражат кетет. Балким оюнзокторум 2 миллион кеткен балким, Балким 1,5 миллион кеткен, билбейм. Буну акташ үчүн деле канча убакыт кетет. Өзүн акташ үчүн. Биягы эски жер экен, мынакей. Акырындык менен болуп турду да. Мына халал эс алуу. Анага маданият үйү. Мына эски Союздун фонтаны. Машалла. Муну жаңы кылып атыштыр, мына фонтан сыяктуу. Мынакей. Мына чөптөр эгишиптир. Дагы жаңы бир аттракциондор кылынып аткан окшойт биякта. Машалла. Мына акчаң жок болсо деле келип, эки жакты көрүп, отуруп, сейилдеп, ойлонуп, балдарыңды эс алдырганча адам өзгөчө квартирада жашагандар жүрөгү сылып кетет да. Мына да бир оюн экен, мынакей. Бул да кымбат болсо керек, Бизде алхамдулилlah Кыргызстанда жеке ишкерлерге колдоо көрсөтсөңчү, тоскоолдук кылбай, текшерип эле кыйнай бербейчи. Ишкерлер эле негизи көп нерсени кылып коюшат. Бизде ишкерлерге колдоо жакшы эмес да. Текшерүүчүлөр келип эле кыйнап салышат. Алда карыз алып, биринчи алып бир иш баштайт. Мынакей, машалла. Мына
bir 90-жылдары мындай bir жашыл чөптөрдү көрсөң ойламаксың да бул Европада болса керек ке. Вообще түшүңө да кирбейт эле да. Алхамдулилlah карагыла мына Европада эле. Ушуну мусор кылып коюш, же мусор кылып койбош кыргыздардан да. Тамекини таштап, түкүрүп, семчкен чагып, мамлекет төлөйт деген бир караңгылык бир түшүнүк менен ошо Союздун ушундай бир жаман түшүнүгү калганда бизде менталитет баары мамлекеттикке өкмөт каякты карап жатат депчи. Машалла, алхамдулилlah. Анан Алла Тааланын Куранында да келет, анан хадистерде келет да. Коом өзүн оңдомоюнча Алла Таала алардын жашоосун оңдобойт депчи. Мен ошол Алла Тааланын аяттарын, пайгамбардын хадистерин жашоодо көрө алам да. Мына адамдар намаз окуп, кичине динге кайтып келишти эле. Мына Алла Таала ушинтип адамдардын жашоосун ушинтип оңдоп коет да. Буну түшүнгөн адам түшүнөт. Түшүнбөгөн адам башка себептер айта берет. Демократиянын, капитализм, анан тияк деп баланча депчи. Алла Таала дүйнөңдө жеңил тынчтык кылып коет, бараке берип коет. Эгер коом дин менен жашаса, иман менен жашаса. Мына биз миң эсе алхамдулилlah десек болот. Алхамдулилlah десек болот. Бизде жашоого наразы болуп эле, психологторго айрылып эле ар ким жашоонун бир проблемаларына неме кылбай, чечим таба албагандар өтө көп. Алхамдулилlah, жашоо өтө жеңил. Чоң ажы канча жолу айткан, жашоону татаалдаштырбай калат. Өтө жеңил жашоо. Адам үчүн 4 эле нерсе керек. Бактылуу жашаш үчүн ошо. Курсагы тогуш үчүн азык-түлүк керек. Турак жай керек. Турак жайда ошо дарат ала турган шарттар менен болуш керек. Анан кийим, мал, ошо мал, сүт ичкен, этин жегени, машина, ат дегендейчи. Ошо алхамдулилlah. Калган нерселер бүт баары өтүүчү нерселер. Өтө деле зарыл эмес калган азыр. Алхамдулилlah, мынакей. Карасаң эле болот экен го, ошентсечи. Машалла. Алхамдулилlah. Алла Таала айтат: "Шүгүр кылгыла мен көбөйт берем" дейт. Шүгүр кылбасаңар дейт, Алланын жазасы катуу дейт. Алла Таала берген жакшылыктарын алып коет дейт. Ана шүгүр, көп шүгүр кылыш керек. Шүгүр кыл дегенде тил менен эле шүгүр кылып койбой, арам иштерден кайтып, намаз окуп, Алланын дини менен жашаш ошо шүгүр да. Анан кийин дин менен жашабай туруп эле, Кудайга шүгүр жакшы жашатабыз деп коюп эле, ал өзүн өзү алдап эле кедейлерге жардам бериш керек, муктаждарга жардам бериш керек. Урлук кылбаш керек. Мына ошол шүгүр. Жакшы курсагым ток менен деп эле шашлык жеп, лагман жаап эле тишиң чукулап коюп, шүгүр деп койгон бул мындай толук кандуу шүгүр болбойт да. Машалла, алхамдулилlah. Алхамдулилlah.